Балыкчы шаарындагы Шабданбек Кулакунов көчөсүндөгү жолду оңдоо иштери кызуу жүрүүдө. Акыркы жылдары жаңы жолдор салынып, шаардын инфратүзүмү жакшырып, жашоочуларга жагымдуу шарттар түзүлүп жатканы элди кубандырбай койбойт. Ушу шаардын көз көрүнө өсүп келатканына аябай жүрөк ысып жылып турат. Ушу бала кез чуркоо ойноп жүргөндөн бери мына жарым кылып өтүп айтор баягы сай узбагында бир асфальттанган эле. Ошо асфальт ушуга чейин чыдап, мына бүгүнкү күндө кайра жаңыртып, көчөлөрдүн баары жакшы жаңылап асфальттанып турган кези. Буга да болсо ушу шаардын башкаруучулары, мэрдин салымы, президентибиздин салымы айтор, ушулардын буйругу менен болуп атабы, жок Кудайыбыздын буйругу мененби, ушулуп биз шаарыбыз өнүгүп өсүп келаткан кези. Шабданбек Кулакунов көчөсүнүн асфальтын жаңыртууга 260 миллион сом өлчөмүндө каражат бөлүнүп, иштин дээрлик 50% бүткөрүлгөндүгүн кала башчысы билдирди. Өлкө башчыбыз Садыр Нуркожоевич келгенден бери балыкчы шаарыбызда абдан чоң өзгөрүүлөр болуп атат десек болот. 2023-2024 жылдары шаарыбызда 15 километрдей жолду асфальттап бүтүрүп алдык десек болот. Бул президентибиздин тапшырмасына ылайык, мына министр транспорта тарап жактан жасалып аткан жолдор. Мынакей Кулакунов көчөсүнө мына 260 миллион бөлүп беришкен. Азыркы учурда 50% аяктап 3 километр 787 метри көчөбүз жасалып атат. Андан сырткары жергиликтүү бюджеттен жасалган көчөлөр дагы бар. Мынакей былтыр жасалган көчөлөр бул Курмашев көчөсүн, Тоголок Молдо көчөсүн, Төлөмүш Океев көчөлөрүн жасап алдык. Андан сырткары мына президентибиздин өзүнүн фондунан мына Манас көчөсүн да жасап беришти. 2023-2024 жылы биз ушу жалпысынан 15 километрдей жол басып, абдан чоң бир жетишкендиктерге жеттик десек болот. Учурда аталган көчөнүн батыш бөлүгүндө асфальтка чейинки жолду түздө, бордюрларды коюуга жерди даярдоо иштери аткарылып жаткандыгын Чу Прокси компаниясынын өкүлү билдирди. Азыркы учурда өзүңөр көрүп тургандай Шабданбек Кулакунов көчөсүнүн жалпы узундугу 3 километр 783 метр. Анын 1 километр 600 метр былтыркы жылы асфальт басылган. Калган объектиде азыр жер жумуш иштери болуп жатат. Жазында күн жылса Кудай буйруса асфальт иштери башталат. Жана биз салып жаткан бул жолдон тышкары дагы балыкчы боюнча биз мындан тышкары 4 көчөнү ошо Чу Прокси компаниясы салган. Манас көчөсүн, Тоголок Молдо көчөсүн, Курмаша көчөсүн, анан Шабданбек Кулакунов көчөсүн салып жатабыз. Погодага байланыштуу жер жумуш иштери болуп жатат. Асфальт басууга даярдык иштери жана лотокторду, тротуарлардын ордундарын даярдап жатабыз. Кудай буйруса күн жылышы менен асфальт иштерин баштайбыз, Кудай буйруса.